Кыргыз Түрк Манас университети. Тилден дилге окуу топтомунун укма китеби. Тилден дилге окуу топтомунун авторлору Элмира Төлөкова, Тамара Абылкасымова, Айнура Бейшеева, Алтынбек Исмаилов, Мира Ибраева. Чыңгыз Айтматов, бетме-бет. Чыгарманы көркөм окуган Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын артисти профессор Назым Меңдибайыров. Үн режиссеру Осмон Туланов. Дагы башталдыбы деп Эдиге ичинен сөгүндү. Эми баягы сөзүн дагы айтат эмеспи. Таза бале болгон тура. Уртап алса эле токтоно албайт. Дал ошондой болду. Өзүбүздүн ден соолук үчүн ичели деп Сабитжан дагы айтты да, булаңгыр тарткан көзүн ирмегилеп, дале болсо келип берсип, маанилүү кебетеде отурууга тырышты. Биздин ден соолук мамлекет үчүн чоң байлык. Демек, биздин ден соолук мамлекеттик баада кымбат байлык. Мына көрдүңөрбү? Биз карапайым кишилерден эмеспиз, мамлекеттик кишибиз. Анан дагы айтарым, дагы тос айтып мен ачты элегинде деп, кыжыр келген бороондуу Эдигей ордунан ыргып турду да чыга жөнөдү. Караңгы ооз үйдө бош чакабы бирдемени калдырата тээп алып, ачыкта жатып муздап калган кирзе өтүгүн кийди да, жини кайнаган боюнча үйүнө бет алды. Өлбөй кал, шордуу казангап, деп күңкете онтоп алып, ызасына чыдабай мурутун чайнады. Бул не деген шумдук? Өлүмдү өлүмдөй көрбөсө, азаны азадай күтпөсө, тойдо туруп арак ичкенсип, кабагым кашым деп койбойт. Та мамлекеттик ден соолук деп таап алган лакабын качан болсо ушунусу ушул. Кудай кубат берсе, эртең сөөктү урмат сыйы менен жайына тапшыралы да, карашым берели. Анан бул балейден кутулбаса болбойт. Бу жерде кимге кереги бар? Буга бу жердегилердин кереги канчалык? Анткени мен Эдилбай Куркуттун үйүндө көпкө туруп калышты. Түн жарым болуптур. Сарыөзөктүн түнкү салкын абасынан Эдиге көкүрөк келе дем алды. Эртең Кудай буйрса, күн ачык болгудай. Күндүзү ысык, түнкүсүн чыйрыктырып салкын коңур күз болуп турбайбы? Абада ным жок. Көз жеткен айлана тегерек Сарыөзөктүн эрмечөлү ошол үчүн терскенден башка чөп өспөй какшып жатпайбы? Күндүзү даакыдай болгон сейрек куурай чөп күнгө умтулат. Моюн созот, а түнкүсүн кара суук жалпайта чабат. Чыдаганы гана чыгып калган ошол. Көбүнесе тикендүү терскен, эрмен, шыбак, төөнү майы, коко чогойно өсөт. Рас, жыбыт жылгалардын суу жүлгөсүндө эрте жазда кадыресе көгөрүп чөп өсөт. Аны малга деп чаап алышат. Бороондуу Эдигейдин орустан эски тамыры бар, геолог Элизаров деген. Ошол айтат. Бир замандарда бул аймактын аба ырайы башкача болгон экен. Белден чөп өсүп, жаан деген дембедем жаап, мал киндиктүү жер экен. Анда жашоо турмушта башкача болмок эп. Сарыөзөктүн бетин бербей үйүр жылкы, коро кой, бодомал жайылып жатчу экен. Ал заман аябай эле эзелки заман болуу керек. Анткени андан кийин басып келген ырайымсыз жуң жаңдардын изи сууп, эл оозунда гана уламыш сөз калбадыбы. Болбосо Сарыөзөккө ошончо эл кантип батмак? Сарыөзөк талаа тарыхынын унутулган китеби деп Элизаров бекеринен айтпаса керек. Эне бейитинин тарыхы да бекер сөз эмес дечи ал. Кагазга жазылып калганды гана тарых деп басып жүргөн илимпоз кеселдер бар эмеспи? Илгери кагаз китеп бас электеги тарыхты кайда алып барасың? Разъезден өтүп жаткан поездердин доошун тыңшап, Эдиге эмнегедир Арал деңизинин толкундарын эстеп кетти. Өзү ошол деңиздин боюнда туулуп, согушка чейин ошол жерде өскөн. Казангапта аралдык казак болуучу. Темир жолдун боюнда экөө ымалалаш болуп кетишине алгачкы себеп ошо жердештик болду окшойт. Сарыөзөктүн чөлүндө отуруп алып, экөө аралды сагынып нечен сүйлөшпөдүбү? Казангап өлөрдөн мурун жаз аягында экөө аралга барып да келишкен. Көрсө жарыктык деңизи менен коштошкону барган билем. Капа болуп кайтышты. Деңиз тартылып кетиптир. Арал суулуп баратыптыр. Мурдагы деңиз түбү таңырайган боз чопо менен 10 километрдей болуп жүрүп отуруп, ошондо араң сууга колмо алышты го. Бул арал жер каймактагандан бери турган арал эле, деген ошондо Казангап. Эми буга да каарлык жеткен экен. Мунун жанында адам өмүрү эмне? Андан кийин дагы айтты. Сен менин сөөгүмү эне бейитке кой. Деңиз менен болсо коштошуп турганым ушул. Бороондуу Эдигей көзүнө тегеренген жашты жеңи менен сүртүндү да, үнү ыйлактап чыкпасын деп тамагын кырынып алды. Айзада үкү бала дагы берки катындар аза күтүп отурган Казангаптын жер кепесине барды. Бороондунун катындары улам колу бошой калганы бирден келип кичине отуруп көңүл алаксытып, же болбосо ириш аякты кармалашып коюп кетип жатышты.
Кашааны жандай басып баратып, мамыгылып орноткон баканга байланып турган жасалга коомду каранарын карап токтоп калды. Айдын жарыгында буура согу өтер бараанданып, кебелбеген пилденди алып көрүнөт. Эдиге ичи жылып, каранарын капталга таптап койду. Зор болбосоң кое кал. Тамандырыкты аттап баратып, эмнегедир кечеги түн эсине кылт этти. Темир жолдон жолуккан түлкү, аны урайын деп таш алып кайра таштаганы, анан үйгө келатып, космодромдон жалын куйрук корабль караңгы түнгө сайылып учканы элес болуп көз алдына тартыла берди. Ушул маалда Тынч океандын түндүк кеңдиктеринде таң атып, күн кылайып, саат 8ге караган. Көз жетпей мелмилдеген улуу тунжуроонун бетине нур чагылышкан жарыкчылык жайылып келаткан. Асты чалкар суу, үстү чалкар көк, бул кыйырдын ээси ушул экөө. Анткен менен улуу тунжуроонун коюнунда конвенция авианосецинин бортунда азырынча корабльден сырткары эч жан билбеген дүйнөлүк драма башталды. Ал да болсо космосту өздөштүрүүнүн тарыхында болуп көрбөгөн Америкалык советтик орбиталык паритет станциясында болгон окуя. Биргелешкен планетологиялык демиург программасы боюнча бир башбордун илимий стратегиялык борбор болгон конвенция авианосеци алеги окуядан кийин дүйнө менен болгон байланышын тезинен бүт үздү да Тынч океандагы Алеут аралдарынын түштүгүрөөк жагындагы ордун өзгөрткөн жок. Тескерисинче ошол аймакта түз аба жолун эсептегенде Владивосток менен Сан-Францисконун так ортосуна координацияланып туруп алды. Илимий кеменин өзүндө анча-мынча өзгөрүш болду. Америкалык жана советтик орток жетекчилердин буйругу боюнча космос менен байланышта турушкан америкалык жана советтик эки дежур оператор экөө тең убактылуу изоляцияланды. Анткен себеп паритеттеги ойдо жок окуянын кабарын биринчи кабыл алгандар ошол экөө болчу. Алеги кабар кокустан сырт дүйнөгө чыгып кетпесин деген максат менен экөө тең убактылуу изоляцияланганы да ошондуктан. Конвенция согуш кемеси болбосо да, бортунда эч кандай согуш куралы болбосо да, буунун атайын чечими боюнча эл аралык кол тийгиздик статус укугу болсо да, өзү согушка багышталбаган дүйнөдөгү жалгыз кеме болсо да, ошонун баарына карабай кемеде ар кандай коркунучка күчөтүлгөн белендик болуп киргизилди. Эки тараптын жооптуу комиссиялары саат 11:05 аралык менен конвенцияга келип конмок. Бул келчү комиссиялардын ар кандай айрыкча чечим кабыл алууга жана өз өлкөлөрү менен бүт дүйнөнүн коопсуздук кызыкчылыгына ылайык практикалык чараларды көрүүгө укугу бар. Ошентип, авианосец конвенция ошол саатта Алеуттан түштүгүрөөктө Владивосток менен Сан-Францисконун так ортосунда турду. Бул орун кокустан тандалып алынган эмес, демиург программасын жараткандардын мурда болуп көрбөгөндөй түпкү билгичтиги жана көсөмдүгү мына ушул жолу даана болду. Анткени планетологиялык изилдөөлөрдүн биргелешип иштелип чыккан планы иш жүзүнө ашырылып жаткан кеменин турган орду толук тең укуктуулуктун принциптерин чагылтып, бул эл аралык илимий техникалык орток кызматташтыктын чордону абсолюттук паритетке негизделгендигин айкындап турду. Авианосец конвенция болгон турган жарак жабдуусу энергетикалык запасы менен эки тарапка бирдей ченемде тиешелүү болуп, кайчы эки мамлекеттин кооперативдик кемеси болуп эсептелет. Кемеде бир учурда Невада менен Сары Өзөк космодромдорунда түздөн түз кабарлашкан радио, телефон, телевизион байланышы бар. Кемеде ар бир тарапка 4төн тиешелүү болгон 8 реактив самолет учууга ар качан белен. Ал бир башбор менен материктердин ортосундагы транспорттук жана эл ташуучу күндөлүк милдеттерди аткарат. Конвенцияда советтик жана америкалык эки паритет капитан бар. Паритет капитан 1-2 жана паритет капитан 2-1. Бактада турганда экөөнүн ар кемеси башкы капитан болуп эсептелет. Кораблдын бардык экипажы да паритет капитандардын жардамчылары, штурмандар, механиктер, электриктер, матростор, стюардтар тең орток алмашуу менен иштейт. Конвенциядагы бир башбордун илимий техникалык персоналы да ушул эле структурада түзүлгөн. Программага ар бир тараптан коюлган орток генерал жетекчилерден баштап, аларды 1-2 жана 2-1 башкы паритет планетологдор деп аташат. Төмөнкү бардык кесиптеги илимий кызматкерлердин бардыгы эки тараптан тең болуп алмашып турат. Ошол үчүн жер шарынан мурда эч качан болбогон алыскы трамплин деп аталган орбитадагы станциянын паритет деп аталышы жердеги эки тараптын өз ара мамилесинин чагылышы болчу. Мунун баары албетте эки өлкөнүн ортосунда илимий, дипломатиялык, административдик мекемелердин алдын ала жүргүзгөн көп кырдуу даярдык иштеринин негизинде бүткөн жумуш. Демиург программасынын чоң жана майда сандаган маселелерин макулдашып, бир пикирге келгичекти эки тараптын ортосунда нечен жолугушуулар, кеңешмелер болуп өткөн. Демиург программасы кылымдан космологиялык проблемаларынын эң зорун алдына койгон.
жердеги биздин акыл эске сыйбагандай укмуштуу ички энергияга бай минерал ресурстарын пайдалануу максатында X планетасын изилдөө. X планетасынын бетинде бош жаткан кыртыштектин 100 эле тоннасы тиешелүү түрдө иштелип чыгып, электрлик жана жылуулук энергиясына айлантылса, ал кубат бүтүндөй Европаны жылмаалы камсыз кыла алат. Миллиард жылдар бою галактиканын бөтөнчө шартында узакка созулган планетарлык эволюциянын таасирин көрүп келген X материясынын энергетикалык табияты ушундай болуп чыкты. X-тин бетинен космостук аппараттар нечен рет алып келген кыртыштар буга күбө жана күн системасындагы бул кызыл планетага кыска убакытка 2-3 жолу катталган экспедициянын жыйынтыктары да буга далил болуп турат. Сыртынан жансыз көрүнгөн X жылдызынын түпкүрүндө бош суу бар экендиги аныкталды. Ай менен чолпонду кошо эсептегенде да илимге белгилүү башка планеталардын биринен мындай эчтеме табылган эмес. Ушунун өзү X планетасын өздөштүрүү проектинин пайдасына чечилген негизги фактор болду. X-та суунун талашсыз бар экендиги сынамакы бургулоолор менен да далилденди. Окумуштуулардын эсептөөсү боюнча X-тин кыртышынын астында жаткан суунун калыңдыгы бир нече километр келет да, ал суу тоңгон таштуу тектирдин астында бир калыптагы абалда сакталып турат. Демиург программасынын реалдуулугун X планетасындагы далушу аябаган көп суунун бардыгы камсыз кылды. Суу бул турушунда жалаң гана нымдын булак эмес, жашоо үчүн керектүү башка элементтерди синтездештирүүдөгү негизги материал жана дем алууга эң оболу аба керек сыяктуу башка планетанын шартында адам организминин нормалдуу функцияланышына негизги өбөлгө шарт болуп бере алгыдай. Андан башка да өндүрүштүк түз көз караштан алганда X кыртыштектеринин транскосмостук контейнерлерге жүктөөнүн алдындагы алгачкы флотация технологиясында негизги роль ойномокчу. X-тин энергиясын каерден чыгарып алыш керек? Орбиталык станциялардын бортунда иштетип, анан энергияны геосинхрон орбитасы боюнча жерге берүү оңбу, же түз эле жерге ап келип иштеткен оңбу? Азыр ушул маселе талкууланып жаткан кези болчу. Талкуунун жыйынтыгын күтүүгө али убакыт бар эле. Азыр бургулоочулар менен гидрологтордун жоон тобунун узак убак иштээр экспедициясы даярдалып жаткан. Ал экспедиция X планетасынын түпкүрүнөн суу сордуруп, түтүктөргө куюп тура турган дайым иштөөчү жана автоматтык түрдө башкарылуучу системанын жабдууларын орнотуусу керек. Альпинисттердин тили менен айтканда, орбиталык паритет станциясы X-ке бараткан жолдогу башкы база лагери болмок. X менен паритеттин ортосунда аркы терки каттап туруучу транспорт, кайыктардын жалгашаар, жүк алар, жүк түшүрөр жайларынын конструкциясы паритетте алда качан курулган. Кези келип керектүү блоктор жамалганда паритетке 100дөн ашык киши батмак. Жерден тынымсыз алынар телевизион көрсөтүүлөрүнөн баштап бардык комфорт шарт түзүлмөк. Космостук бул чоң ишарада X планетасынын суусун алуу жана анализ жасоо деген адам баласы өз планетасынын чегинен тышкары жүзөгө ашырган өндүрүштүк иш аракетинин эң алгачкы далили болмок. Мына ошол күн жакындап келаткан. Ой максаттын баары ошого багышталган болчу. Сары өзөк менен Невада космодромдорунда X планетасында болуучу гидротехникалык операциянын акыркы даярдыктары бүтүп жаткан. Трамплин орбитасында учуп жүргөн паритет космостук дың бузарлардын биринчи тобун кабыл алууга жана андан ары X планетасына жөнөтүп коюуга даяр эле. Чынында адамзат өзүнүн жерден четки цивилизациясынын башталар башатында турган. Гидрологтордун биринчи тобун X-ке жөнөтөрдүн так алдында Трамплин орбитасында паритет кораблинде космостук узак вактада жүргөн 2 паритет космонавт дал ушул учурда дайынсыз жоголду. Байланыш сеанстары болчу белгилүү убактарда да, башка убакта да ал экөөнүн эч кандай жооп болбогон тым-тырс катты. Станциянын бараткан ордун билдирип туруучу аппараттар менен учуучу коррекциялап туруучу аппараттардан башка радио телевизион байланышы такыр иштебей калды. Баарынан жаман ушул болду. Убакыт өтүп жатты. Паритет жерден жиберилген сигналдардын бирине жооп бербейт. Конвенцияда түпөйүл дүрбөлөң күчөдү. Ар кандай күдүгөйлөр, жоромолдор туулду. Паритет космонавттарга эмне болду? Ал экөөнүн унчукпай калышына эмне себеп? Ооруп калган жокпу? Же тамагы бузулуп ууланып калышканбы? Деги ал экөө тирүү бар бекен? Акырында айла кеткендеги сигнал жиберилди. Станцияда жалпы өрт тревогасынын сигналы ишке киргизилди. Мындай коркунучтуу сигналга да эч кандай жооп болбоду. Демиург программасы коркунучка кабылды. Ошондон соң конвенциядагы бир баш бор бул абалды айкындаш үчүн эң акыркы аргасын колдонду. Шашылыш түрдө паритетке барып жалгашуу үчүн Невада менен Сары өзөк космодромдорунан 2 космонавт минген 2 космостук корабль бир маалда учурулду.
Эки жагынан барган корабль станцияга бир учурда синхрон жалгашуусунун өзү аябагандай оор жумуш болуучу. Анысы ийгиликтүү бүттү да текшерүүчү эки космонавт эки жактан паритет станцияга кирип, алгачкы берген жообу эсти оодарды. Бардык бөлүктөрдү аңтарып, бардык лабораторияларды карап, станциянын бардык кабаттарын булуң бурч коңулдарына чейин тинтип чыгышса да, борттон баягы эки паритет космонавтты таба алышпады. Эч бир жандын оюна кирчү жорук эмес. Орбиталык станцияда 3 айдан ашуун бирге болуп, ушу күнгө чейин жүктөлгөн функцияларын так аткарып келаткан эки киши кандайча капилеттен дайынсыз жоголуп кетишин канаттуу кыял, учкул санаа элестете албай койду. Буг айланып кетсе да бир белгиси билинбейби? Ачык космоско секирип кетти дейсиңби? Паритетти аңтарып текшерүү сеансын конвенцияда эки тараптын орток генерал башкаруучулары, башкы паритет планетологдор радио телевизион байланышы менен көрүп отурушту. Бир башбордун сандаган телеэкрандарынын тияктагы текшерүүчү космонавттардын өзара сүйлөшүп, жандашып, орбиталык станциянын бир бөлүгүнөн тиги бөлүгүнө салмаксыз каалгып учуп жүрүшкөнү көрүнүп турду. Ал экөө станциянын алакандай жерин тим койбой тинтип, көргөн билгендеринин баарын айтып баратышты. Бул сүйлөшүүлөр бүт бойдон магнитофонго жазылып алынган болчу. Паритет: көрүп атасыңарбы? Станцияда эч ким жок. Биз эч кимди көрө албадык. Конвенция: станцияда бирдеменин сынганы же болбосо бузулганы байкалабы? Паритет: эч кандай байкалбайт. Конвенция: паритет космонавттардын жеке буюм-кечилери кандай абалда, каерде жатат? Паритет: баары өз орундарында сыяктанат. Конвенция: ошондо да тактагылачы. Паритет: бу жерде кишилер жаңы эле болгондой, китептери, сааттары, проигрывательдери жана башка буюм-кечилердин баары өз орундарында жатат. Конвенция: болуптур. Дубал бооруна же кагазга жазып кеткен эч кандай жазуу жок бекен? Паритет: эч кандай жазуу көзгө урунбады. Жок, кое тургулачы. Вахта журналында узун жазуу бар экен. Салмаксызда каалгып учуп кетпесин деп кыпчып, эшиктен кирген кишиге бет келтирип ачып коюшуптур. Конвенция: эмне деп жазылыптыр, окугула. Паритет: азыр. Англис жана орус тилдеринде катарынан жазылган эки текст экен. Конвенция: окубайсыңарбы, эмне карап турасыңар? Паритет: жерликтерге кат деп аташыптыр да кашаанын ичине түшүндүрмө кат деп жазыптыр. Конвенция: токтот. Окубагыла. Байланыш сеансы токтотулат. Күткүлө. Бир аздан кийин силерди кайрадан байланышка чакырабыз. Даяр тургула. Паритет: окей. Мына ушул жерде орбиталык станция менен бир башбордун ортосундагы диалог убактылуу токтотулду. Демиург программасынын генерал орток жетекчилери өзара кеңешип алышты да, дежур эки паритет оператордон башка бу байланыш сеансына катышып отургандардын баарын байланыш бөлмөсүнөн чыгарып жиберишти. Ошондон кийин гана эки жактама космостук байланыш кайра жаңырды. Трамплин орбитасына эки паритет космонавт таштап кеткен жазуунун тексти мындай болчу. Урматтуу коллегалар, ойдо жок абалда биз орбиталык паритет станциясын таштап кетип жаткан соң, кетишибиздин себебин түшүндүрүп кетүүнү сөзсүз милдетибиз деп эсептедик. Кайра качан келерибиз, балким белгисиз мөөнөткө узак жүрөбүзбү ал жакта. Мунун баары мурда эч прецеденти болбогон, бирок биз өзүбүз туура деп көргөн иш-чараларга тиешелүү көп факторлорго байланыштуу. Биздин жоругубуз албетте күтүүсүз. Анан калса элементар тартиптин жобосунда эң баштык болуп көрүнөрүн биз эң сонун түшүнүп турабыз. Бирок орбиталык станцияда биз жолуккан бөтөнчө факт, адамзат маданиятынын тарыхынан теңдеш издеп таба алгыс факт биздин жоругубузду силер акыр аягы түшүнөр деген үмүт туудурду. Космостук теребелден айрыкча дайынсыз ызычууга толгон жердин ионосферасынан басылбаган сансыз радио импульстар бирин-бири басып келип турарын өзүңүздөр билгендей, ошол тар жыштыктагы тилкеден, тар болгондо да тең жана оңой кармала турган тилкеден бизге ар качандан бир качан бир гана убакыт жана бирдей интервалда түздөн түз бизге багытталган радио сигналды жакындан бери кармап алчу болгонбуз. Башталышында биз бу радиосигналга анчалык көңүл бурган эмеспиз. Бирок ал радиосигнал ааламдын бир гана чекитинен системалуу түрдө чыгып, байкообузга караганда жалаң биздин орбиталык станцияга гана багытталып, өзүн унуткарбай кайтылана берди. Ошондон улам бул атайы жиберилип жаткан радио толкундар биз келген 3-чү вактадан алда качан мурда эле паритетке келип турганын баамдадык. Анткени паритет орбитада 1,5 жылдан ашуун убакыттан бери жүрбөйбү? Ааламдан келип турган бул сигналдарга эмне себептен биз биринчи болуп көңүл буруп калганыбыз кокустан болдубу, анысын түшүндүрүп бере албайбыз. Эмнеси болсо да биз бу кубулуштун табиятын байкап, эсептеп изилдей баштадык да, улам убакыт өткөн сайын бу сигналдардын куру бекер чыкпай, атайы чыгып жатканына көбүрөөк ишене баштадык.
Биз бул ойго оңойлөгөнө койгон жокпуз. Күдүктөнгөн шектенүүлөр көпкө колубузду байлап келди. Ааламдын дайынсыз бир булуңунан чыгып жаткан радио сигналдарды өзүбүзгө атайы жиберилип жаткан радио сигналдар деп ойлоп алып, ошонун негизинде жерден сырткары да цивилизация бар деп көгөрө айтышка акыбыз жок эле. Коңшу планеталарда жа дегенде жашоонун эң жөнөкөй белгилери бар болду бекен деп көптөн бери илим издеп, оңдуу эчтеме таппай келаткан соң, биз дагы тапканыбызды, ачканыбызды ачык айтуудан тартындык. Жерден сырткары бир жайда акыл эс бар экендиги издеп табылбаган, ишенип боло турган эмес, кийинки учурда жөн эле болбогон утопияга айланганын, космос аймагынан андай нерсени издеп табуу үмүтү теориялык түрдө соолугандан соолуп, практикалык түрдө таптакыр жокко чыккан эсептүү болбодубу? Ошон үчүн биз өзүбүздүн шек шыбабызды айтуудан тартындык. Жер планетасындагы жандуу турмуштун биологиялык феномени ааламдын башка эч жайында жок деген, болгон эмес деген, башка болбойт, жалгыздан жалгыз деген баарыбыздын арабызда бекемделип калган идеяга биз шек келтиргибиз келбеди. Орбиталык станциядагы биздин жумуш милдетибиздин ичинде мындай изилдөө милдети башынан киргизилбеген соң, өзүбүз байкаган жана жерде адам акылына терең бекемделген идеяга шектенип жатканыбыз тууралуу сиздер менен бөлүшүүнүн кереги жок деген ойго келдик. Чынын айтканда, баарынан мурун баягы уйчу космонавт деген болбоду беле? Космосто учуп жүргөн бир учурунда кулагына уйдун мөөлөгөнү угулуп, анан көзүнө дарыянын жээгиндеги шалбада жайылып жүргөн уйлар көрүнүп тур эмес беле? Ошол уйчудай болуп шылдыңга калбайлы дедик. Анан дагы бир туш болгон окуя жерден башка да ааламдын бир жайында акыл эстүү жашоо бар экендигине далил болгондо биздин бүтүмүбүз бүтүп калган болчу. Биздин аң сезимибиз бөтөнчө ойлоп, бөтөнчө сезе баштады. Дүйнө менен аалам курулушу туурасында бөтөнчө пикирге келдик. Мурда акыл сезимге кирбеген категорияларды аңдап сезе баштадык. Акыл оюбузда ушундай төңкөрүш жүрүп өттү. Аалам жаратылышынын түзүлүшүн жаңыча сапаттык өлчөмдө ойлоп чыгып, жашоо тиричилиги бар жаңы жайды ачып, акыл энергиясынын дагы бир күчтүү очогун тапкандан соң, жерди калкалап туруунун жаңы түшүнүгүнө келдик да, мезгили жеткенче биздин ачып тапканыбыз тууралуу жерликтерге кабарлабай туралы деп чечтик. Бул чечимге биз бүгүнкү коомдун эң жаңы кызыкчылыгы боюнча токтодук. Эми иштин назилин өтөлү. Эмне болду, эмне койду? Ааламдан дамамат келип турган радио импульстарга жооп кылып биз бир жолу жөн эле кызыкчылык катарында ошол эле жыштыктын спектринде атайы радио сигнал жибердик. Анан эмне болду дебейсиңерби? Укмуш, биздин сигнал ошол замат кабыл алынды. Кабыл алынды да түшүнүлдү. Жооп болуп биздин кабыл алуучу тилкеде мурункуга катар дагы бир дубль. Андан көп өтпөй дагы бир дубль радио сигналдар иштей баштады. Дайынсыз алыстыкта жашаган, өзүнө окшош жандуулар менен байланышып, түшүнүшүүнүн эң укмуш амалын тапкан, биздин галактикадан сырткары акыл эстүү жандуулардын өздөрү туурасындагы кубанычтуу кабарларды жеткирген, салтанаттуу маршын чалган 3 бирдей синхрон радио сигналдар ааламдын түпкүрүнөн бир нече саатка тынбай келип турду. Бул өзү космос биологиясы туурасындагы биздин аң сезимибизде өткөн революция болчу. Мезгил, кеңдик, аралык туурасындагы биздин түшүнүгүбүздө өткөн революция болду. Бул жарык дүйнөдө эстүү жандуу жаралган жалгыз эле бизбизби? Түбүнө санаа жеткиз дүйнөдө өзүбүз гана жалгызбызбы? Аалам болгону жараткан рух жердеги адамдын гана жашоо тирилигиби? Жерден чет цивилизацияны тапканыбыздын чындыгына жетиш үчүн жашоо тирилигибиз жок, түбүнөн бар бүгүнүнө чейин болуп келаткан жер шарыбыздын массасынын формуласын билдире турган радио сигналды атайы багыттап жибердик. Жооп кылып алардын планетасынын массасын чечмелеген формула кабыл алдык. Алган кабарыбыздан улам жашоо тиричилиги бар ошол планета түпкү калыбында жетиштүү, чоң көлөмдө жана биз чыдаарлык тартылуу күчү бар масса экен деп түшүндүк. Биз физикалык закондорду билишибиз боюнча өз ара пикир алмашуу өткөрдүк. Мына ошентип жерден сырткары акыл эстүү жандуулар менен байланыш түздүк. Биз менен болгон өз ара байланышта бөтөн планеталыктар активдүү партнер болуп чыга келишти. Ошолордун аракети аркасында биздин өз ара байланышыбыз улам жаңы мазмунга толуктала берди. Көп өтпөй аларда ылдамдыгы жарыктын ылдамдыгына барабар келген учаар аппараттары бар экенин билдик. Бул маалыматтардын баарын оболу биз өз ара математикалык жана химиялык формулалар аркылуу түшүнүшүп турдук. Анан алар сүйлөшө ала тургандыгын да билдиришти. Биз жерликтер жердин тартуу күчүн үзүп, космоско чыгып, космостун орбиталарында дайыма иштеп жашап келгенден бери тиги чет чоочундар галактиканын терең түпкүрүн угуп алуучу аудиоастрономиялык аппаратуранын жардамы менен биздин тилибизди изилдеп келе жаткан экен. Муну да ачып билдик. Космос менен жер ортосундагы дамаамат жүрүп турган радио байланышты, андагы биздин сөз жана сүйлөмдөрүбүздүн маанисин өздөрүнчө анализдеп жана салыштыруудан өткөрүп, өз тилинде түшүнүүгө жетишиптир.
Алар биз менен англис жана орус тилдеринде сүйлөшүүгө аракет кылып, кадимкидей сүйлөшө алганда баарына чындап ишендик. Биз үчүн ушунун өзү таң каларлык, ишене алгыс жаңы ачылыш болду.